Мынакей достор, бул биз жасаган бир беттүү лендинг баракча. Мына бул жерде сиздин сүрөтүңүз, бул жерде компаниянын аты же болбосо бир магазин же бренд, ал тууралуу маалыматтар жана байланыш үчүн ссылкалар YouTube, Facebook, email, Instagram. Сиз толугураак маалымат алуу үчүн YouTube'га видео тартып жүктөп койсоңуз болот. Facebook баракчаңыз менен бөлүшсөңүз болот. Email почтаңызды койсоңуз болот. Же болбосо ошол жак менен байланышканы Instagram'ды албетте коюшуңуз керек. Эмнеге дегенде, ал жактан адамдар көптөгөн маалыматтарды алат. Биз ушинтип бир беттүү сайт жасаганды үйрөндүк. Эми экинчи блок очур келди. Бул жерде Facebook. Если сизде Facebook аккаунтуңуз болгон болсо, аны калтырсаңыз болот Facebook блокто. Ал жерге өзүңүздүн жеке ссылкаңызды коюп койсоңуз болот. Мисалы үчүн мына кара блоктун өзгөртсөк болот, моминтип туруп. Кандай болуп чыгат? Мындай титрейби жогорудан паска, же болбосо мындай болуп кыймылдайбы, же чоңоюп кичирейби, же болбосо мындай боломуңа. Үчүнчү вариант оң. Бул жерге Facebook ссылкабызды алып коебуз. Мына кнопканын баскычындагы атты Facebook дегенди сиз өзгөртүп койсоңуз да болот. Email, если сизде электронный почтаңыз болгон болсо, бул блокту да калтырсаңыз болот. Instagramдын кнопкасын да өзгөртүп коем мен үчүнчү. Бул жерге ссылкабызды алып коебуз. Кантип ссылка алабыз, азыр көргөзүп берем. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз бир беттүү сайт, лендинг сайт жасоону үйрөнөбүз. Лендинг сайт дегенибиз эмне? Ал бир беттүү сайт. Ал биз тууралуу маалымат берет. Биздин жумушубуз тууралуу маалымат берет. Биз кандай иштейбиз, эмне жөнүндө үйрөтөбүз жана биз менен кантип байланышууга мүмкүн, ошолор тууралуу бардык маалыматты камтыйт өзүнө. Мисалы, мынакей бул менин бир беттүү лендинг сайтым. Бул жерде мен өзүм тууралуу кичине маалымат жазганмын жана кайсы соцсеттер менен менен байланышса болот, ушул тууралуу маалымат бар. Биз лендинг сайт жасоо үчүн Play Market'тен ушундай приложение көчүрүп алабыз. Менде уже даяр көчүрүлгөн. Мен буну ачамын. Ачканыбызда ичинде момундай даяр шаблондор бар. Сиз өзүңүзгө жакканын алып жасап алсаңыз болот. Биз азыр бирөөсүн алып жасайбыз. Мисалы, ушунусун алайлы. Создать кылдык. Эми бул жерден настроить кылабыз. Настроить. Сүрөтүн алмаштырабыз. Ушунусун алайлы. Экөө бирөө алдык. Заголовка биздин жумушубуз тууралуу жазабыз. Мисалы, Atomy. Мынакей мен Atomy компаниясынын менеджери деп жаздым. Сиз бул жерге өзүңүздүн сүрөтүңүздү же болбосо бир товардын сүрөтүн койсоңуз болот. Мен жөн эле картинка койдум. Сиз ал жерге бир товарды коесуз. Описанияга биз Atomy тууралуу маалымат жазабыз. Мынакей мен описанияны моминтип жазып алдым. Сиз да өзүңүздүн фантазияңызга карап толтурсаңыз болот. Atomy люксуй косметика 100% натуралдуу капчыкка туура келет. Айына $1000 чейин киреше. Балдарыңыз күйбөйт. Готово.
Готово. Мынакей бул жерди оңдоп алдык. Эми бул жагын оңдойбуз. Бул жерди оңдош үчүн биз өзүбүзгө керектүү болгон приложенияларды алышыбыз үчүн бул жака кирип өзгөртөбүз. Мына мисалы биринчиси мага бук вообще керек эмес. Мен бул кнопканы өчүрүп саламын. Экинчиси YouTube да керек мага. Мен ал жака видеолорду тартып жүктөймүн. Ал жактан адамдар көрсө болот. Бул жерди мен калтырамын.